Жалал Абад шаарында кикбоксинг К1 категориясы боюнча чоңдор арасында эл аралык профессионалдык мелдеш спорт ишкоозорунун бүйүрүн кызытты. Мелдешке катышкан кыргызстандык, тажикстандык, өзбекстандык мушкерлер 10 салмактык категория боюнча күч сынашты. Өзбекстандан келген спорттук делегациянын жалпы саны 100дөн ашты. На сегодняшний день в Центральной Азии этот спорт очень сильно развивается. Бүгүнкү күндө спорттун бул түрү Орто Азияда аябай өнүгүп баратат. Бүгүн биз Жалал Абадка конок катары келип отурабыз. Бул беттешти тамаша кылуу үчүн Өзбекстандан 130дан ашуун делегация келген. Кыргыз эли меймандос эл. Бизди аябай жылуу мамиледе тосуп алышты. Биз каалайбыз, мындай мелдештер байма-бай уюштурулуп турса. Очень тепло. Я что хочу сказать. Таких турниров надо очень больше проводить. Эл аралык достук кубогу үчүн Кыргызстандын намысын 10 спортчу коргосо, коңшу Өзбекстандан 8, Тажикстандан 2 спортчу катышты. Мындай ири мелдешти өткөрүүгө жеке демөөрчүлөрдүн колдоосу менен жалпы 700 000 сом каражат сарпталды. Нациядан эме тандабайт, улут тандабайт. Баарыбыз бирибиздин өзүңүздөр көрдүңүздөр. Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Россия мамлекеттеринен келди. Аябай жакшы турнирлер болду. Эми максатыбыз биз ушу негизи коңшулаш мамлекеттер менен ушу спортту көтөрүү максатыбыз. Алар менен ынтымакта болуу негизибиз. Орто Азиянын чемпиондук намы үчүн беттешкен Чыңгыз Бегматовдун атаандашы Өзбекстандын номер 1 мушкери Дато Рустамов болгондуктан алардын таймашы көрмандардын кызыгуусун жаратты. Жыйынтыгында кыргызстандык спортчу техникалык нокаут менен жеңип чемпиондук курду курчанды. Бул беттешим 4-чү беттешим профессионалдар арасындагы 4-чү беттешиме жеттим. Аллага чексиз шүгүр, бул 4-чү беттешим, бул Орто Азия чемпиондук намыны болчу. Ушул жеңишке жеттик. Бул жеңишке жеткичекти биз Россияда сбордо жүрүп келдик 1 ай. Ал жерде 1 ай тренировка кылып, бул жака келип, биз бул жерде Жалал Абад өзүм жерим, ушул жерде чоңойгом. Бул жерде утулуп калыш мага өтө оор нерсе. Эл аралык достук таймашында алыстан келген спорт көрмандары көп болду. Бүгүн ушу Кыргыз элинин спортсмендерине neme olup geldim, baleşik ol. Menin oşa bir tuğan ukam balası Begmat Çыңгыз düştü. Çыңгыз altın kurdu utu alğanına suyun, abdan suyun oturağız. Bir menemez, büt Kırgız eli suyun otur. Бул жолку өлкөлөр аралык достукту чыңдоо максатында уюштурулган мелдеш 20 апрелге чейин уланат. Кийинки таймаштар өспүрүм кикбоксчулар арасында өтүп жатат.